Дараттын фарздары. Биринчиси гаслул вajh мина ша'r. Чачтан баштап жүздү жууш. Вajh деген бетти да жүздү. Ошондо чач могул жерден өсүп баштаса, ушудан баштап жууш. Ай мин касаси ша'ри рас. Түбүнөн дейт, могул башынан баштап чачтын. Ва хуа мунтаха манбати ша'ри рас. Ал кайсы жер десе, чач могул чачта. Чач өсүп барып туруп, чач токтогондун манбат дегени чач өскөн жер. Ошонун бүткөн, чач өсүп бүткөн жер могул жер. Чекенин үстү, пешененин үстү. Ушуну касасы ша'r деп атабыз. Ушул жерден баштап могулар. Илал узун, анан кулакка чейин болот. Фаякуну ма бейнал идари. Мен калтырып кеттим, үстүндө матында турат, карасаңыздар. Гаслул вajh мина ша'ри илал узун ва асфали зақн деп келет. Кулакка чейин мындай болду. Кулакка чейин болду. Анан зақн деген могул ийек. Ийекпи? Ийекке чейин болду. Асфал ошонун түбүнө чейин болду, астына чейин. Ушул вajh деп ушул жерде айтты. Яни сиз паспортко сүрөткө түшкөндө турасызбы мындай кылып, эки кулак көрүнүш керек, түз туруш. Бизде ушундай арабтарда артык түшөт, мындай капталган түшүп коет да. Бирок бизде именно эки кулак көрүнүш керек, түз туруш керек да. Ошон именно вajh алынат. Жүз. Адамга жүздөнүп сүйлөгөндө ушундай карайт да адам, демек ушул вajh болуп калат. Илал узун дегенди шарттап атат. Илал узун. Фаякуну ма бейнал идар вал узун дахилан фил вajh. Демек кулакка чейин деди да. Бирок кулак менен жүздүн беттин ортосунда дагы чач бар да, могул жерде мисалы. Бул чач баран сакал келет да. Келип ушул жерге чейин келет да чачыч, могул жерге чейин. Анан ушул жерче бул идар деп коет. Кана астында бар кана ал-идар истивау ша'рил гулам. Гулам деп айтат, анткени уже сакал чыккан гулам деген жаш бала да, жаш эркек, өспүрүм. Сакал чыккандан кийин уже ал чачы менен сакалы уланып кетет дагы. Бул жерде гулам деп ушу баланын чачынын ша'рил гулам юқулу ма ахсана идаруху. О кулагы менен түз болгон жери дейт да, кулагы менен түз түшкөн жери. Чачы менен түз түшкөн жери ушу. Юқулу ма ахсана идаруху хатта лихиятихи. Ошондо сакалдын орду да идар. Сакал менен могул жердеги ачык тери сакал менен кулактын ортосунда, ортодо. Илал узун дегенде фаякуну ма бейнал идари вал узуни дахилан фил вajh. Туура эле. Ошондо могул идар болсо, идар менен узун ортосундагы ачык калат го. Ушул бетке кирип калат экен. Яны жууш фарз болуп калат. Эркектерге чейин бул жууш фарз. Кама хуа мазхабу Аби Ханифата. Вал узуну дахилан фил вajh кама хуа фи мазхабу Аби Ханифата. Узунну да айтат. Яны илал узун дегенде кулактагын туура эле. Мен кайда үзүп айттым. Азыр мен айткан, жана айткан туура эле. Фаякун ма бейнал идари вал узун дахилан фил вajh кама хуа мазхабу Аби Ханифата радиаллаху анху ва Мухаммад радиаллаху анху фаюфраду фаюфраду гаслуху. Демек жууш вajib болуп калат. Ушул идар менен кулактын ортосундагы жерде. Ва алейх аксар машайихина. Көбүнчө биздин машайхаларыбыз, биздин алымдарыбыз ушул туура дейт. Яни кулак менен ушул ортосун жууш керек. Кол ал-Хаскафи фи ад-Дурр al-Mukhtar. Мол Хаскафи деди Танвир al-Абсардын шарихи да. Танвир al-Абсар, Танвир деп келдик го жана. Танвир al-Абсар бул Тумурташидин матны. Ушул матынды Танвир нурлоо да, Абсар көздөрдү нурлаган китеп дейт да, мисалы. Ушундай сыяктуу жазганда имам Хаскафи бул Дурр al-Mukhtar деп буга китеп жазган. Дурр al-Mukhtar деген Мухтар тандалган бермет да, чоң капкара бермет болсо Дурр al-Mukhtar. Аябай сейрек болгон бермет. Анан ушул китепке кийин кайра Ибн Абидин Роддул Мухтар жазат да. Мухтар деген айран калган адам, адашып, эмне кыларын билбей, өзүн жоготуп койгон адам да. Ошо өзүн жоготуп койгон адамды кайра туурага жетелеп, род кайтарып алып келген деген китептин аты болуп калат ошондо, Роддул Мухтар. Эми бизде Хашат ибн Абидин деген аты менен машгур да, Ибн Абидин Хашат шархына, Хаскафинин шархына. Ушул китептерде мындай деп атат.
Huwa zahirul mazhab. Qaysi oldu zahirul mazhab? Aksar maşayihina. Yani juş ke min al wajh degan bu zahirul mazhab. Wa huwa sahih. Bu to'g'ri. Wa alayhi aksar mashayix deb aytayotgan. Emniga bunchalik buni taqtab aytadi? Antkanda bu yerda ham rivoyat bor. Wa nabi Yusuf suqutuhu bi nabatil lihya. Imom Abu Yusuf aytayotgan. Agar bu g'olam emas, rajul bo'lib qolsa, saqal chiqib qolgandan keyin, ushul yerda quloq bilan ushul bayog'i idarning o'rtasidagi yerda jush bu tushib qoladi, saqit bo'lib qoladi. Vajhga kirib qoladi degan Abu Yusufning so'zi bor ekan. وفي الدر المنتقى وإن كان امرأة أو أمردا فغسله واجب اتفاقا. Бирок жаш бала болсо, же аял киши болсо сакал жок, же сакал өспөгөн көсө адам болсо, анда бил иттифак 3 имамыбыздын жууш важип дейт, фарз дейт. Эме беттен деп эсептелет экен. وذكر شمس الأئمة الحلواني. Özü Şemsül Ayyimmalar göbe, oşoların Halavani iken aslında tarjımasını yazgan sizlere okuyalım. Radiyallahu anhu. Yekfihi en yubella ma beynel izar vel uzun. Bu bir yüzgö giret, bir oş жерде нындап койсо жетиштүү болот. Yekfihi ya. Нындо. Нынду болуп калып эме нындап койсо болот дейт да. Ошол экөөнүн ортосунда. Вала яжибу ирсалул ма'i алейхи. Üstüne su ağızıp, su koyup juuş şart emas ekan. Yani qo'l bilan elga surtib qo'ysa o'sha yetishdi bo'ladi odatda. Binan ala ma ruya an Abi Yusuf, ankeni Imom Abu Yusuf rivoyat, Imom Abu Yusufning shunday rivoyat bor ekan, annal musalli iza balla wajhahu, nındap suulab degan so'z balla. Agar namoz o'qigan odam yuzin suv nındap qo'ysa, a'da wudu'ihi وأعضاء وضوئه بالماء. أعضاء وضوئه بالماء. Su menen жөнлө бардын эмет койсо, сулап койсо, ولم يسل الماء عن العضو جازا. Анан ошол суулаганы агып кетпесе дагы экен. Азыр эле суу менен жөнлө сулап койсо, мисалы, мокрое полотенце менен нымду же суу полотенце менен эле губка менен сулап койду да. Өзү негизи дараталган сайлян болуш керек да. Анткени биз айтканбыз, соп да, соп ирсал. Тарат деген гасыл деген ошол үстүнө куюу да суу. Бирок куйбай эле мындай нындап койсо деле жаза деген Абу Юсуфтун сөзү болот. Ошого карап туруп, демек, эгер сакал чыккан эме болсо, нындап койсо болот дейт. Лакин кыйла ta'wiluhu annahu sala min al-udwi qatratun aw qatratani wa lam yatadarrak. Бирок ta'wili ушундай экен, Абу Юсуф такыр эле кургак нерсени сүртүп эмес. Мына 1-2 тамчы болсо дагы ал үзүлсө болот дейт да. Аябай эле баягы суу болбойт эле, кичине бир 1-2 тамчы үзүлсө эле, мисалы, мындай сака жуугандан кийин 1-2 тамчылайт го. Ошол эле уже важип деп аталып калат экен. Андай болбосо масих болуп калат да. Сүртүүлүү болуп калат. Суу болуш үчүн гас болуш үчүн жууш үчүн тамчылаш керек экен, а? Я. Тамчы. Төртүсү бар экен. Wa fil wudu'i bis-salj. Yani bizdeki eме. Siz koyup alып жүрөсүз жайлоодо. Жайлоодо бак кышында жайлоо жок, а? Кыскасы, талаада жүрөсүз да, карда. Суу жок таратайынсыз, кар бар. Кантип таратабыз? Wa bil wudu'i bis-salj. Эме менен кар менен да, салж деген муз да. Муз менен тараталганда yakfi qatratani ittifaqan. Анда 2 тамчы тамчыласа болду. Ушундай сүртүп коесуз, кичине тамчылап калат го. Ошол деле жетиш. Сууну алып туруп, муз да алып, мындай эмет да, муз менен сүртүп тас, жас кар менен. 1-2 тамчы баары ал денеге тиет, эрийт, кичине бир тамчылап эметкенде ошо даратыңыз туура боло берет экен. Сүртүп койсоңуз деле жууду болуп эсептеле берет экен да. Yakfi qatratani faqat. Алып туруп, бетте мансага эритип койсо. Ошо колуңузга алып туруп эритесизби, ушундай кыласыз да. İttifaqan. Ve asfali zaqn. Emenin yekin tüyüne çeyin. Fetutammimu hududal vechi minel atrafil arba'a. Oşonda 4 emige geten 4 tarafın tarafı atrafı deyit koy bizimkilerce. Tarafı. Şu 4 tarafın çeyin. Bul jaktan uzun aradan hangin tuğlan büt barını aytты да azır imam. Kulaktan kulağa çeyin. Anan çaştın öskön
манбату шаардан баштап могу закынга, асфали закынга чейин жуулуш керек деп. Астын окуй эле коеюн, жок окуюм керек экен. 5. وهي طولا من مبدأ سطح الجبهة إلى جبهة болор чеке, пешене. Ушулдун үстүнөн баштап, мабда, эмеден пешене чеке башталган жерден баштап, мен азыр как раз могу жакта баштап туруп, или асфали дак, ушул жерге чейин болот, ийектин түбүнө чейин. Бул туулан болду, узунунан. Ва ардан туурасынан ма бейне шахматейл узунейн. Шахм болду, шахма. Ушул эки жумшагына чейин жууш керек экен кулактын. Вала яджибу гаслу батил айнейн вал анф. Мурундун ичин, анан көздүн ичин жуубайт экен. Имам Маликтин ушундай мазхабы болгон, эми алар жууганда, бирок бул көзгө зыян келтирет экен, көздүн ичин суу менен жуушчу. Жуу албайсың да, оңой менен. Анын көзгө зыян келтирет, кийин сокур болуп калганда өмүрүнүн аягында. Кыскасы биздин мазхабта бул дарар болгондугу үчүн дарураттан бул сакыт болот да, жуулбай калат, зыян келгендиги үчүн. Ошон үчүн көздү жуубайт, көздүн ичин, мурдун ичин дагы жуубайт, вал фам, ооздун ичин дагы жуубайт. Ва усулу шарил хажибейн. Анан мол эгер кашты болсо, каштын дагы түбүн жуубайт да. Жууш фарз эмес. Жетпей калса, мисалы, каштын түбүнө. Суу жетпей калса, ал жуубайт ал жак. Вал лихьяти аль-каффа. Анан кафифа деп коет, аябай калың сакал болсо, ошонун түбү дагы бетке кирет да. Мисалы, бетин жарым эле сакал болушу мүмкүн да. Бирок бетке кирген менен ал калың болгондуктан ошо сакалдын түбүн жууш фарз болбой калат. Ва шариб, мурундун, муруттун. Негизи кырып койсо болбойт да, муфтила биздин мазхабтачы. Мурунду кырбайт. Кыскартат да. Бирок, канчалык кыскартат, оозуна кире турган болсо макруh болуп калат. Жеген тамагы менен кошо, мисалы, оозуна түшүп турса, сакалына аралап туруп анан жесе макруh болуп калат да. Ошон үчүн кыскартканда, эгер калың деле болушу мүмкүн, бирок главное, ассалам алейкум, оозуна кирбеш. Болду, иншалла азыр. Болуп тур азыр иншалла. Алла разы болсун. Калың болсо дагы, кыскартса, ушул ооздон неметиш керек да, мына ооздон эриндери көрүнүп туруш керек болот да. Мондай кылып алган эми ал туура эмес. Ваними зубаби лил харажи. Ваним деген бул жанагы эме, хур да? Кандай болот кыргызча? Кыгы. Зубабтын, чымындын кыгы, мисалы, ал чымын жайлап койсо, катып калса, көрмөйт, өтө майда болот. Бирок ошо сууну өткөрбөйт да. Катуу болупчу. Анан аны жууганда ошол биз айтат го, негизи бир иненин учундай дагы кургак жер калбаш керек. Бирок ушундай майда нерселерде баягы биринчи жармашып калып, кургап, жанагы эме кургак болуп калса, дара табып атканда суу жетпей калса, ал кечирим болот экен. Лил харадж. Бул кыйын болгондугу үчүн. Байкабай калышы мүмкүн, мисалы, көз жакшы көрбөсөчү, ооба, өтө майда болгондуктан. Чоң эле болсо анда болбой калат, чыгарышыңыз керек болот. Кыйынчылык болгондугу үчүн, хараж деген кыйынчылык. Кеттик үстүнө. وأسفل الذقن جوكم ثم عطف على الوجه قوله واليدين والرجلين مع المرفقين والكعبين. Анан эки колду жууш керек, буттарды жууш керек, эки колду жана буттарды жууш керек. Бул жерде мал мирфакейни, мирфак эмеге кетет, колго. Вал кa'бин бутка кетет да, аякка, ошо жерге чейин. Юстахабу алтын окутам. Юстахабу ибтидауул гасли мин руусил асаби'и фил ядейни ва риджлейни. Мустахабкен колдун учтарынан жуу баштаган мустахаб. Анткени бул айтып атканда мындай болот да, колду мирфакка чейин, чыканакка чейин жуу дейт да. Демек бул жактан бул жакка чейин жууш, бул жактан баштап бул жакка чейин жууш мустахаб. Биз аны жууганда мындай кылып жуйбуз го, мисалычы.
Юстахабу ибтитаул гасли мин руусил асаби'и фил ядайн ва риджлайн. Буттадан ушундай, э? Бутту манжалардан баштап Каабейнге чейин. Эмеге кызлашып болуп калат кылышчасы. Лианнаху субханаху жа'ала ал-марафиq вал каабейни гаятал гасл. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде ошол жакка чейин деп Каабейн мирфакейн айтты. Чейин болгондуктан кийин берги жактан башташ мустахаб болду. فينبغي أن تكون نهاية الفعل. Demek oşodan qarabjası bu Fathul Babil Inayada aytkan Ali Qari. Так. Wal yadayni var rijlayni деген сөздө үстүндөгү sahibul wiqaya ma деген сөздү колдонот. Аятта кантип келет? Иля деп келет да. Илал каабейни. Ол жерде мисалы илал марафиqi ва илал каабейни деп келди. Бул жерде ма деп колдонот. Демек бул же өкүм берип койду да. Ма дегенде ушул өзү кошо жуулат деген өкүм берди. Кошо депчи ма. Иля дегенде булга чейин болуп калыш керек болчу. Демек бул жерде иля деген сөздүн мааниси ма дегенге рожих болот да. Азыр бул жакта дагы бир эме түшүндүрөт. Бирок ушул сөзгө ма деген сөзгө хилаф болду. Ким? Имам Зуфар. Хилафан ли Зуфара. Имам Зуфар айтат экен, жок, Каабейн, мирфакейн, марафикан, Каабейн кошулбайт дейт экен. Жууганда. Fa inna indahu la yadkhulu al-mirfaqani wal-ka'bayni fi al-ghasl. Eko girбей калды. لأن الغاية لا تدخل تحت المغية. Анткени гая, мисалы мындай да, чейин дегенде ошол мындай болот да. Биринчи партадан үчүнчү партанга чейинки балдар десе. 3 кирбей сөз болот да. Бирден баштап 2 точно кирди. А чек каякта токтоп атат? 3-чү партада токтоп атат да. Имам Зуфар айтат экен, 3-чү партага чейин десе демек 3 кирбей калат дейт экен. Бул 3-чү партаны биз мугайя деп атабыз. Берки жаты гая деп атабыз да. Наоборот болуп калды. Мугайя ошого чейинки нерсе болду, гая чек болду ортосу. Эме токтолгон жер. Ай 2. Зуфару якулу фи ма захаба илейхи. Имам Зуфар мазхабында экен. Аннал гаята ай ал хадда. Гая деген чек болот, хадд. Хадд дегенден чек бул жерде тура. Ла тадхулу тахта ал мугайя. Ага чейинки нерсени алып өзүнө камтыбайт. Ай ал махдуд, чектелген нерсени камтыбайт. Деп айтат. Үстүн кайра окуйбуз. Ва нахну нақул. Эми нахну дегенде бул жерде мазхабтагы рожих каулда имам Абу Юсуф менен Мухаммад төртөөнүн үчөө тең. Абу Ханифа ин канатил гаяту бихайсу лау лам тадхул фиха калимату иля лам ятанавалаха садрул калам лам يدخل تحت المغيا كالليل في الصوم. Сама тасалашып кеткен жоксузбу? Азыр кайра шашпай окуп караңыз. Ин канатил гая. Гая каяк болот? Чек болот өзү. Эгер чек бихайсу лау лам тадхул фиха калимату иля. Эгер сөз сүйлөнгөндө иля деген сөз кирбесе, жана камтып ала турган нерсе болсо дейт. Эме болбосо лам ятанавалха садрул калам. Мисалы партада эме колду жуу дегенде кол деп мен асабиянын учунан баштап, манжалардын учунан баштап, могу колтуга чейин кол деп аталат да бизде. Баарына деле кол дей берет. Ошондо эгер чыканакка чейин деген сөз кирбесе, кол деп ушуну түшүнмөксүз да. Ошону айтат. Иля деген сөз кирбесе, лам ядхул тахта ал-мугайя. Кирбесе дегенде колду ятанавалха да, чыканакты кол деген сөз камтып алды. Бирок камтып албасачы, мисалы күн менен түн деген сөз. Сиз орозону түнгө чейин карма. Күндүздөн баштап түнгө чейин карма десе, күндүз деген сөз түндү камтып албайт да. Ошон үчүн бунда демек иля дегенде кирбей калат дейт. Мисалы, каллейли фи саум. Орозодо түн деген сыяктуу. Ва ин канат бихайсу ятанавалуха ал-садру калмутаназа. Мутаназа биз талаш тартышкан маселе. Биз азыр талкуу кылып аткан маселеге окшош. Эгер сөз камтып ала турган болсо, дейт, фихи
كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيّة. Анда мугайянын içine girip калат. Бизде кол дегенде бул учтан баштап колтукка чейин кетти. Ошондо мирфакыбыз, чыканагыбыз кирип атат да кол деген сөзгө. Демек иля дегенде ошону мирфактын өзүн кошо камтып алып атат да. Бул жерде 4 парта турса, биринчи партадан 4-чү партага чейин дегенде булардын баардыгы партада. Демек бул камтып алып атат, 4-чү партада отургандарды жанагы кирет сөзүн өкүмүнө. بناء على أن للنحويين في إلى 4 مذاهب. إلى деген сөздө нахуда 4 мазхаб бар экен. Кандай мазхабтар алар? Ал-аввалу. Үчтө окуп коеюн, карап туруңуз. Же мону өтө эзбейле коеюнбу я? Орулуп кеткен жокпу? Үчтө окуп көрөйүн мында. Үчтө азыр кичине усул кетет да. 3. Кауля садру шариа. Бул биздин именно могул шарих өз болот азырчы. Ибн Мас'уд болот да. Садру шариа. Бул кишинин фит таудих деген дагы китеби бар. Усул фихта дагы фих илминин эң мыкты эмелерден да. Мыкты болгон алдымдардан бул. Усул фихтан өзү биринчи танких деген китеп жазган. Ошол танкихти өзү кайра таудих деп шархтаган. Анан таудихин имам Ат-Тафтазани Талвих деп хаша кылып чоңойткон да. Ошол китептен биз азыр эмеде окуйбуз. Азхардачы биздин мукаррар 4 жылда ушуну окуш. Танвих, танких, таудих, анан ат-талвих. Демек, бул жерде ошол таудих китебинде иля деген ал жерде хуруфул маани, усул фихтын атайын бир кысым бар. Мен жанагы жазган, которгон китепте жок алчы. Көп китептерде мисалы Усул шашиде деле бар, хуруфул маани деп коет. Ар бир тамганын өзүнүн мааниси сөз болуш керек. Бул хас сөздөрдүн били. Ар бир тамганын өзгөчө өзүнө коюлган жеке мааниси болот да, хас мааниси болот. Ошондо хуруфул мааниде гаян айтып атканда, иляны айтып атканда. Кала ал-гаяту ин канат гаятан кабла такаллумихи, эгер сүйлөгөнгө чейин эле уже ага чейин гаят болуп эсептелип калса, наху акалту самаката ила раъсиха десе. Самаканын расы желбейт да негизи. Кабыктар калат да, ошондо балыкты башына чейин жедим десе, итак эле башын жебеди деген түшүнүк чыгат да. Балык жедим деген сөз болсо деле башын жебеди деген сөзгө чыгат. Сөз чыгат. Ла тадхулу тахта ал-мугайя. Ошондо жанагы махдудка өзүн камтып албайт экен. Мисалы мен бул жерде тетиги дуалга чейинки парталар десемчи, дуал кирбейт да партага. Демек ошол жерде акыркы партага барып токтош керек болот. Бул экөө буну дуалды коштом кошпосом деле менин сөзүмдүн өкүмү камтып алган жанагынын баарын, парталардын баарын. Wa in lam takun ghayatan qabla takallumihi fa sadrul kalam in lam yatan. Эгер андай маани болбосо, яни камтып албаса, fa sadrul kalam in lam yatanawalha fa hiya limuddil hukm nahwu. Анда сөз ошол лимуддил хукм дегенде башынан баштап сөз жанагы гаяга чейин болот экен. Ошого чейин өкүм узарат экен да. Мисалы, атиммус сияма илал лейл, үстүндө каллейли фи сиям деди го. Ошонун мааниси атиммус сияма, орозоңорду улантып туткула илал лейл, күн батканга чейин. Демек күндүзү тутуш керек да, күн баткандан кийин орозону ачыш керек болуп калды да. Орозо өкүмү күн батканга чейин болду, илал лейл. Түнгө чейин болду. Ал-Бакарата. فإن صدر الكلام فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية. Бул жерде صدر الكلام атиму сияма деген сөздүн صدر الكلام түшүнүп сөздүн башы деген сөз. Сөз камтып алган жок да, сөз башынан баштап камтып алган жок түндү. Орозо күндүзү кармагыла деген сөз түндү камтып албайт да. وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها. Демек ошого чейин эмени узартып болот да, өкүмдү, сиямды. فإن تناول صدر الكلام الغاية. Бирок эгер өзүнө камтып алса, жанагы чекти, нахул яди, колду не дедик? Саман тасыр. Кол, мирфакты камтып алабы, кол деген сөз.
камтылат да. Егер ушундай мааниде болсо дейт, нахул яд фаиннаха татанавал мирфак. Анда иля деген сөзүңүз токтогон жерди камтып алат экен. Үчүнчү парта дегенде бул жерде 10 парта болсо, үчүнчү партаны камтып алат экен да, мисалы. Бирок могул жакшы эмес, анткени бул жерде ажзалар болот атпайбы, мисал эмес да. Мен кеттик. Демек, өзү шарих ошол таудихте ушинтип түшүндүрүп туруп гаяны. Нахвижилерде 4 мазхаб болду. Иля деген мааниси. Иля деген харфтын маанисинде 4 мазхаб болду. Биринчиси ал-аввали духулу ма бa'даха фима qaблаха. Илля majazan. Биринчиси духулу ма бa'даха. Бир сөз айтылды. Ошол сөздүн ортосунда иля деген сөз турат да. Андан кийинкиси. Андан кийинкиси дейт духул ма бa'даха фима qaблаха. Кире берет дейт да. Илал дегенде өзү камтып алат дейт. Илля majazan. Majazan андан камтып албашы мүмкүн. Ва thani адаму духул илля majazan. Экинчиси камтыбайт. Эмнеге majazan деп атабыз? Анткени бул жерде хакыйкатын маанал хасны издеп атабыз. Өзгөчө маани, өзгөчө маанисинчи. Жеке маанисин издеп атабыз. Иля деген чейин деген сөз жеке маанилүү болгондо, чейин болгон мисалы могу китепке чейин десе, ушу китептин өзүн камтып алат дейт экен. Бирок majazan камтып албашы мүмкүн дейт экен. Majazan өтмө маанинде камтып албашы мүмкүн дейт. Көркүн наоборот ушунун тетрисин айтты. Камтып албайт, өтмө маанинде камтып алат дедик. Ва салису ал-иштирак. Экөө бирдей айтылып берет. Хакыйкатан да majazan дагы хакыйкаттан дагы кээде камтып алат, хакыйкатан кээде камтып албайт экен. Үчүнчүсүчү, бул илан аябай булар эметтеп да азыр. Хакыйкабы majazбы? Камтып алуусу хакыйкабы majazбы? Ошондо кеп болду. Ва рабиу ад-духул ин кана ма бa'даха мин джинси ма qaблаха. Төртүнчүсү, эгер өлчөгөн нерсе ошо бир нерседен болсо, бир жинстен болсо, анда камтып алат деген сөз экен. Төртүнчү мазхаб. Ва адаму ин лам якун. Эгер бир нерседен болбосо, анда камтып албайт. Биз кайсы мисал кылдык бул жерде? Партаны, могу жердечи. Партада болсо, мисалы парталардын 3-чүгө чейин десе, 4-чү камтып албай эме. 3-чүнү камтып алды да. Бул жерден дуалга чейинки парталар десе, анын дуалды камтып алган жок да, чейин деген сөзүбүз, иля деген сөзүбүз камтып алган жок. Демек, бир жинстен болсо, иля камтып алат, токтогон жерине, бир жинстен болбосо, иля камтып албайт. Ушуну 4-чү мазхаб ушул болду. فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا في الليل والمرافق. Ушул 4-чү мазхаб биз түндү мисал кылдык, түндө орозодо түндү мисал кылдык, күн менен түндү. Бунда камтып алган жок. Мирфакты мисал кылдык, бул ят деген сөздө. Бир яттан болгон үчүн камтып алды. Астын окуайлы коюн. Wa amma thalathatul awwal, ал эми башкы үчөө кайсылар болду? Хакыйкабы, majazбы деген сөз болду да. Экөө тең иштирок хакыйка деген сөз болду. Булардын бардыгы фалаввалу юаридуху ас-сани. Биринчи мазхаб экинчи мазхабтын там тетириси да. Юариду карама каршы келет. Фатасавия экөө тең туура эмес, эме бирдей болуп калды амал кылуудачы. Ва салису аужабу тасавия байдан. Анан үчүнчүсү дагы экөө бирдей эле болуп калды. Хакыйка majazга айырмасы жок, колдоно бер деген сөздөй болуп калды. Фаваqa шакку фи мавади'i исти'мали калимати ила. Анан бул хакыйка болтабы, majaz болтабы, кайсы мазхабты алышыңызды билбей калдыңыз да. Фафи мисли сурати ал-лайл фи саум. Эми ушул мисал кылсак, орозодогу түндү мисал кылсак, иннама вaqa'a аш-шакку фи танавули ва духул. Күндүзү орозону атимму сияма. Таң атканда эме бул аяттын башындай да, силер күн агарып калмайынча, яны хатта ятабайин лакумул хайтул асвад минал хайтил абияты, ак жип менен кара жипти айырмалап калмайынча, оозуңарды айтсаңар болот, күлүп ашырабы да, тамак жесеңер болот, анан фатиму сияма илалей. Уже таң аткандан кийин күндүз башталгандан кийин түнгө чейин орозо кармагыла деди да. Толуктагыла илалей. Ошондо бирок лейлдин өзү иля деген кошулду, илалей. Илалдан кийин лейл келди, түн. Түн эми орозого кирдиби, кирбедиби шек болду бул жерде. Фала ясбуту танавул бишек. Ал эми бул жерде кирди деп өкүм бербейбиз, шектенип атсакчы. Ага чейин шексиз болду, күмөнсүз болду, андан кийин күмөндөнсөк кошпой калдык. Ва фи сурати ан-низа биринчисинде киреби кирбейби маани деп атат, экинчисинде сурат ан-низа деген биз талашып аткан бул кол маселесинде, колду жуу маселесинде. Иннама ваqa шакку фил хуруж ба'да ма сабата танавул садрил калам. Кол деген илал эме
Айдиякум деген сөз қол болды да. Танауул сөздің башында бұл жуылат болчу да. Қол дегенде учтан баштап қолтыққа чейин болды. Бұл жуылат болчу. Bizde шек бұл жуыла эме жуылбай калбайбы деген күмөн болды да, чыгарып жиберүү күмөн. وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام والدخول فيه فلا يخرج بالشك. Егер біз анық білсек, қол деген ушуну камтыганын, иля деген чыгарып жибербей, чыгарып жибербей шек болсо, демек анық билген нерсебиз күчтүү болот да, шектенген нерсебизди таштап коебуз. Яни кошо жууп, жуулганын өкүмүнө кошуп коебуз. وما ذكروا أنها غاية الإسقاط فمشهور في الكتب فلا نذكره. Кыскасы غاية الإسقاط деп коет, ошого наоборот غاية الإسقاط дегендечи. فلا نذكره ثم الكعبة. Окуйун анда мейли. Ол гая мугая сиздерге көп болуп кетти окшойт, муну калтырып кое берейинчи. Астынан бир кызык нерселер берип тур, бирок bundan кийинкисин жуубай эле кой деген майны болот да, исхат дегенде. Чыкканактан кийинки колду, яни эмеге чейин, колтукка чейин, ийинге чейин жуубай эле кой деген майны болот. Бул китептерде көп айтылат. Фи риwayati Хишам thumma al-Ka'b. Ka'b кайсы? Ka'b деген өз дөңсөн айтат да. Ka'ba деген ошодон болгон, баягы дөңсөгө курулган да. Ka'b дөңсө, чыгып турган нерсе. Фи риwayati Хишам имамы, тилдеги имам да. Араб тилинин имамы. Ан Мухаммадин, Мухаммад, бул Мухаммад ибн Хасан Шайбани. Хуа, жок, бул башка экен, жок, эме Ибн Хишам деп турбайбы, биз эме Хуа Хишам ибн Убейдиллах Рози эме экен. Фақих экен, биздин фақихтерден. Ан Мухаммадин, имам Мухаммад риwayat, имам Мухаммад ошол киши риwayat кылат экен. Хуа al-mufaссалу alladhi fi wasat al-qadam 'inda maq'ad shirak. Ушундай риwayat болуп турду. Мол бут болсо, карасаңыз, мол бут болсо, аякта бут. Ушул буттун мол жерде экен. Мындай турса үстү. Мол широк деген боо байлаган жер, же бут кийимди байлаган жер да. Ушул жерде дөңсө болот, эки каптал мо жер дөңсө болот да, адамдын бутун. Ошондо бир риwayatта Хишамдан ушул жерде алат. Лекин ал-асахха, бирок туурарагы эмес, туурасы деген эле сөз кана бар экен бул. Алтын карасаңыз, каулуху ал-асахху лейса кама янбаги. Фукахалардын өзүнүн терминдери бар да. Ас-сахих бар, ал-асах бар. Бул барын расмий муфтиде окуйсуздар. 4-курста. Сиздерге быйыл келет да. Ас-сахих деген туура деген, ал-асах деген андан туурарак деген сөз да. Ошондо лианнаху юхиму аннаху юқабилуху сахих. Анткени бунун каршысында сахих деген турат деген түшүндүрүп калат, эме ихам кылып калат. Ва лейса казалика, бул туура эмес, муқабилуху хата. Ушул туурарак дегенде туурарак эмес, эме туурасы ушул деген сөз экен. Туурарак деген албайт экенсиз бул жерде. Ва хуа al-wajib itlaqul sahih illa an yuqala qad yutlaqu al-asah wa yuradu sahih. Мо түшүнүктүүбү? Буну деле айтса туура боло берет, мындай болот да. Могу жерде айтса деле туура боло берет го, бирок туурарагы мол деген сөз эмес да бул жерде. Бул жерде айтуу ката, туурасы мол деген сөз болот. Кабейн деген эки катталдагы эки сөздү айтат. Лекин ал-асахха мааниси эмне болду? Лекин as-sahiha туурасы аннаха ал-азмун натиу, нати чыгып калган, дөңсөйүп чыгып калган да. Аллади янтахи илейхи азму сaq. Сaq ширак. Ширак барып тамандын, буттун кошулган жериндеги чыгып турган эки эме дөңсөө, баягы сөөк, кызыл ашык да, яни. Кызыл ашыкты эме кызыл ашык деп айтсак, каапты ошон десек, бул туура болот. Ва залика лианнаху таала ихтара лафзул жама. Анткени Аллах Таала бул жерде көптүктүрдү айтты, жама менен тандады дейт да. Эме кайсы нерседе? Фи а'даил вуду. Даратта көптүк эме айдиякум деп атат. Аржулакум деп атат, көптүктүрлөр кетип атат да. Ядейкум, риджлейкум деген жок да.
فأريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على الآحاد. Ошондо жам менен жам айткан айди якунга марафик келди. Анткени жамда көптүктүргө көптүктүрдүн каршысында алып келет, ар бирөө бирден болуп атат да ошондо. Аслында да айттыр 5-нде вахуа саху мин Хишам экен. Бул адашып айтылган дейт экен да, могул широк мавду широк дейм. Вахтара фил ка'бейни лафзал мусанна. Бирок ка'бка келгенде бутка эмеге кызыл не дедик, субханалла, кызлашыкка. Буну мусанна экилик менен келтат. Экиликти айтат. Лафзал мусанна фалам якун ан фалам юмкин ан юрада бихи инқисамул ахад алал ахад. Ошондо ар жам айтса, мисалы ар бирөөгө бирден тийиш керек болот да. Бул жерде көптүктүргө экиликтүр бирден тийбей калат. Ошондо көптүктүрдүн ичиндеги ар бир нерсе бар го, ошого экиден болуп калат да. Оор болуп кетти. Ошондо өзү бу адамда бут экөлү. Ошондо экиден айтыш керек да, мусана экилик түрдө айтыш керек. Бирок бул жерде аржулакум көптүк түрдө айтты. Демек көптүк кетти. Кабейн мисалы эме марафик көптүк болуп кетти да. Бирок бул жакта ар бир көптүктүн ичиндеги ар бир бирдикке экиден туура келет да. Ошондо рижилге кабейн болуп атат. Түшүнүктүү болдубу? Ошон үчүн ар бирөөгө инқисамул ахад алал ахад болбой калат айтсак. Фатаайяна. Демек дайын болду бизге аннал мусанна муқабилун ликулли вахидин мин афрадил жама. Көптүк түрдө келген ар бир бирдикке, буттар дегенде ар бир бутка муқабилун ба кабейн бирден эме экиден кабейн келген бир бутка. Ва хума ал идамани аннатиани ла мaqada ширак. Ал эми ал экиден кайсы нерсе болот? Каб деп буну да айтат экен, моуну. Буну да айтат экен, о экөөнү. Ошондо бирден эмес, экиден болгондо могул болуп калат да. Нати чыгып турган эки жактан. Фаиннаху вахидун фи кулли риджлин. Түшүнүктүү эле. Ва масху рубу раси ва лихья. Дараттын дагы бир фарзынан биринчи фарзы жүздү жууш болду, бетти жууш. Экинчи фарзы колду жууш болду, чыканакка чейин. Анан бутты да айта кетти да, анткени экөөнү бириктиргенде эмне болот да? Могу иля деген сөз болот да. Бирок аятта экөөнүн ортосунда вамсаху руусак эме каякта жүрөт? Руусак мукетте. Вамсаху бируусикум болот келет да. Экөө айдиякум менен аржулакумдун ортосунда вамсаху бируусикум деген мас келет да. Буну санап келгенде 2-3-чү болчу, бирок буну 4-чүгө коюп койду. Анткени тигилердин экөөнү бириктирген нерсе бар, ал биринчисинен иля, экинчисинен гасыл болду. А бул мас сүртүү, сүрүү же. Демек 4-чү фарз масху рубу рас. Башты маск тартуу, башка мас тартуу. Биз азыр мас деп ушул сөздөн чыгат да. Канча мас деген сөздө маск тартуу, сүртүү баштын баарын камтып алышы мүмкүн. Же баштын чачтын бир кылын камтып алышы мүмкүн. Мен монтип бир чачты сүртүп койсом деле сүртүү деген эмени этишти аткарган болом. Жалпы башты сүртсөм деле эме сүртүү деген сөз болот. Анан кээ биркисин баат сүртсөм деле сүртүү деген сөз болот да. Сөз чындык болот. Биздин мазхаб кандай болот? Рубу. 4төн 1 дейт. Баштын 4төн 1-ин сүртүү. Вал лихья жана эмени сакалды сүртүү. Ал масх маста чыктырат. Исобатул яди ал мубталлати ал удува. Өл болгон, ным болгон, суу болгон кол менен денени тийгизүү болот, исоба сүртүү болот да. Имма балалан яхудуху минал ина, ал балалды жана нымдуулукту же сиз суунун өзүнөн аласыз, жана аккан жерден мисалы, же идиштен. Ау балалан бакиян бил яди бада гасли удувин минал магсулат, же жуулган денеден
калган нымдуулук менен аны сүртүп койсо болот. Яны сиз дарат алгандан кийин биринчи жүзүңүз жуйсуз, анан колуңуз жуйсуз дагы мас тартасыз да. Аятта ушундай да. Мас тартканда колуңуз жуугандан кийин сууга раковинага бара эле кайра ошол эле колуңуздан нымдуулук менен мас тартып койсоңуз боло берет экен. Же жаңыдан суу алып туруп нымдуулук туруп мас тартасыз. ولا يكفي البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات. Ошондо жууган денеден калган суу менен мас тартсаңыз болот экен. Бирок мас тарта турган денеден калган суу менен мас тартса болбой калат экен да. Мас тарткан дене кайсы жерде мас тартасыз да баштан башка? Же сакал же мас да, масы. Масы кеп алып эми кээ биркилер унутуп калдым окшойт деп мас тартты. Унутуп калдым окшойт деп колундагы нымдуулук менен кайра чачына тартып койсо башына, ал жарабайт экен. Жуугандан кийин ошол нымдуулук менен тартсаңыз жарайт экен. Түшүнүктүү бул? Эзе бербейли кеттик. ولا بلل يأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا. Анан жуулган сиз мас тарттыңыз, мисалы колуңуз сууда дагы деле. Бирок бул колуңуз кичине курап калыптыр. Анан ошол жуулган жердин нымдуулугун алып туруп мас тартса дагы болбойт экен. Мустамал болуп калды, ошон үчүн айтат. Анан даже мас тарткан жерден мас тартса дагы болбой калды. وكذا في مسح الخف. Азыр айткан сөз болду. Кеттик асларын окуйлайын. Бул мукабалатул жам бил жамды калтырып көтөрөлүп түшүнтүлүү болду. Ар бир бутка экиден кал. Масх. Үчүнчү. Мим ва син вал ха аслун сахихун. Мим, син, ха келет го масх болуп. Бул туура дейт. Ва хуа, яни бардыгы эмнени билдирет? Имрару шей ала шей басата. Жайып алып туруп бир нерсени экинчи нерсеге жүргүзүүнү, яни сүртүүнү айтат экен да. Имрор дегени жүргүзүү, жана сүртүү. Имам Лакнави айтып атат. وما ذكره الشارح لا يستقيم حدا على حسب اللغة. Тилдеги алып карасак бул туура эмес дейт да. Тилдеги эмеси тариф аныктамасы. Исабатул ядил мубталлати ал-удува деген сөз туура эмес дейт. ولا على حسب شرع. شريعتдан туура эмес окулат, бирок إلا بالتكلفات يستغنى عن ارتكابها. فالأولى кыскасы кыйналып туура десек болот да. Эң жакшысы فالأولى أن يقول اللام في المسح للعهد والغرض منه ليس تحديده بل طريقة مسح الرأس على الوجه المسنون. Можедеги المسح деп айтып атат шарих. Тетиги жерде үстүндө مسح ربع رأس واللحية деди го. Бул жердеги المسح деген сөз. Алмас деп туруп двоеточие кетип туруп андан кийинки аныктама кетип атат го. Ушул аныктама хад болбой атат да. Хад деген билесиздер эмес там болуш керек да. Джинс карип менен фасл карип кыскасы мандыкта хаттар бар го. Расм болсо деле болот бул жерде. Бирок бул жердеги лугатандан шарагандан туура эмес болуп калды аныктамасы. Туурасы биз билген масх алиф ламны лил ахд десек болот. Яни шариаттагы масх деп туруп бунун кейфиятын кандай кылыш керек ошону айтып кой дейт бул жердечи. Расм болуп калды ошондо. Siz okudunuz la rasm diye. Hat yani. Böyle ne sen okuyam esmen çıkıp kaldıyız. قال الحاكم الشهيد بالمنع. Dedigi 4 кая кетип калды 4. Мағсулат. Биз айттык го, же судан алабы жаңы, же ошол жуугандан кийин эле калып калган жаңы балал бар го. Ошол балалдан тартабы боло берет. Десе ал-хаким шахид болбойт дейт экен. Жаңыдан суал дейт. Мисал биз ушинтебиз азыр, туура сиздер ушинтип үйрөткөн да. Бир сыйра мастар колуңуз жуугандан кийин кайра колуңузду суулап туруп мас тартасыз да. Ушул жакшы дейт экен. Колуң жуугандан кийин сразу мас тартып койгон болбойт деп айтат экен. Ва хаттаху аматул машайих. Бирок имам ал-хаким шахидти көбү бул туура эмес болот деп айтышат экен. Үстүндө келгендей. Ошондун үстүндө туура болот.
Могул аль-Хаким шахид, бул имам аль-Хаким шахид отпой, шахид болгон да, шейит болгон. Хаким имам Мухаммад ибн Хасан Шайбанинин Зохир ривая 4-5 деп атат. Эме 6-5 деп атат го. 6 деп тура берели мустакар нерсе. Ошо 6 китепти эметип туруп, жок, кыскартып туруп китеп жазган да. Аль-Хаким. Кифая деген китеп жазган. Ошол китепти кийин биздин шейх Сарахси ошону шарктаган, Мабсуттун матнын окуп калат ошондо. Шахид дегендин немеси ар түрдүү айтат, кээ ат менен дейт, кээ жок, ат менен бул кишини тытып салган да. Бирөөлөр айтат, эки бакты мындай тартып туруп, 4 буту колун 4 бакка байлап туруп кой бергенде алар баягы жулуп кеткен дейт, денесин 4кө бөлүп жиберген дейт да. Ошентип монголдордун учурунда болгон бул. Монголдор ошентип азаптап өлтүргөн дейт. Анан кээ айтат, аттар менен сүйрөп өлтүргөн деп. Кыскасы шейит өлгөн да. Бирок бул кишинин дагы бир риваят бар, ал риваятта бул киши тирүү кезинде Мухаммад ибн Хасан Шайбанинин түшүнөн кирет экен. Баягы кифаяны жазып бүткөндөн кийинчи түшүнөн кирип айтат экен да, сен менин неге сен менин эмемди, китебимди кыскартып жибердиң дейт экен да. Анан тиги өзүнүн себебин айтса, сени Аллах Таала сени менин китебимди кыскарткандай баягы кыскартып чачырап жиберсин деген экен. Ошондон кийин ушундай болуп монголдор келип жанагындай кылган деп деген хикаялар бар. Аллах алам, бул түшүнүп калпы, бирок кыскасы шахид деген бул монголдордун колунан өлгөн анык. Бирок бул китептер мугтабар да, мазхабтын эң главный китептеринен, Нақилул мазхаб китептер. Бирок ошол жерде бул киши айтат экен, жок, жаңы суудан алыш керек дейт экен. Биздин көп алымдар жок болбойт. Жетет. Хаттааху, яны хаттааху мен, хатта али хакима. Хаким туура эмес деп айтат. Ал машайху لما ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأ ثم مسح على الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز. Эмне булар эме боло берет дейт көпчүлүк алымдарыбыз. Колуңузду жууган суу менен мас тартсаңыз боло берет дейт. Анткени имам Мухаммадта риваят бар экен. Имам Мухаммад дарат алгандан кийин колунда калган нымдуулук менен мас тартып койгон дейт да, масыга мас тарткан. وانتصر له ابن الكمال وقال في إيضاح الإصلاح الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي في جامع الكبير على رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة وقره في النهر. Кыса нахрда анан имам Кархи үстүндөгү Ибнул Камал булардын баардыгы хакимдин сөзүндө. Кыскасында болду, эки мазхабка бөлүнүп кетти, биздин мазхабта алдында эки жолго бөлүнүп кетти. Көбүнчөсү боло берет, колуңду жууган суу менен мас тартып койсоң дейт экен, чачка, башка. Булар айтат экен, жок, жаңы суу менен мас тартыш керек дейт экен да. Ооба, имам Кархи ошого эметти. Не кылалы, 1 саат болду. Могул кайсы жерге чейин жеткирип? Ваала манал фараидтен баштайлы. Эми ошол жерге чейин окуп коеюнчу. Же бүттүбү? Келди окшойт. Ошол жерден толуп туралы анда. Валлаху алам бис-саваби.